Саламатсыздарбы, каналымдагы урматтуу менин көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сүйлөй турган сөзүбүз бул деген Трамп жарым күндүн ичинде согушта токтолбой калды. Трамп Келлогду шайлап, Келлогга ыйгарым укуктарды берип, 100 күндүн ичинде согушту бүтүр деген буйрук берди. Бүтүрө албаса, Келлогду кубалап салат, башканын бирөөнү алат. Жана Марк Рубиону дагы мамка чыгып шайлашты Америка Баш Штаттарында. Ошол Марк Рубио менен Келлог бул согушту токтотуш керек. Токтото алабы? Ким билет? Эльвира Набиуллина, бул деген Орусиянын Борбордук банкынын башчысы, алгачкы жолу Орусиянын баягы экспорттон түшө турчу акчанын көлөмү азайды деп айтууда. Ал деген баягы акыркы 24 жылдын 3 айлыгын айтып атат да. Ал 3 айлыкта ошо негизи келе турчу акчанын көлөмү 60%га кыскарышы мүмкүн деп айтты. Бүгүнкү күнү Орусиянын 90% акчасы, валютасы сырткы булактардан келет, нефть газ сатуудан келет да. Ошол Орусиянын мындай көлөкө, көмүскө флот кемелерин мындай кандайдыр бир санкцияларга дуушар кылдырып туруп токтотуп ийгенден кийин бул акчанын көлөмү кескин токтоп калды. Орусия бүгүн мисалы үчүн аябай ылдый баасы менен газды жана күйүүчү майды Кытайга сатат. Кытай түшүнүп, Индия менен Орусия газ, нефть алышып атканда көлөмү бары бир жетиштүү эмес экенин, Кытайга кандайдыр бир көлөмдө алышка аябай катуу ылдый баага Орусияны жыгышкан. Бул нерсе Кытайга аябай пайдалуу нерсе болуп атат да. Так ошол Кытай бүгүнкү күнү Орусияны өзүнүн сырье, мындай чийки зат берүүчү колонияга айлантты десе болот. Кандайдыр бир жардам берип атат, бар товарларды берип атат, бирок аябай ылдыйлатылган баа менен нефтке, бензинге төлөп берип атат да. Дагы бир нерсени айтсак, Орусияда ошо улуттук бакубатчылык фонду болгон, стабилизациялык фонд. Ал жерде $500 триллион бар болчу, 500 миллиард доллар да. Мисалы үчүн ошол көлөмдү жасалма интеллектке салып атат. Ошо Америка Баш Штаттарда Трамп кечээ роликте айтты эле. Ал Орусияда бул нерсе согушка куруп калды да. Бүгүнкү күнү 3/2 бөлүгү согушка курулду. 3/1 бөлүгү гана фонддо калды. Бул эмнени билдирет? Орусияда дагы эгерде фондду эсепке албаса, эгерде сырттан түшө турчу акча азыркыдай 40-20%га түшүп кетсе, апрелге чейин толук кандуу согуш алып барууга мүмкүнчүлүгү бар. 2025 жылдын апрелине чейин. Ошондон кийин аябай катуу кыйынчылыктар болот, экономикалык, такыр чоң социалдык жарылуулар болуп кетиши ыктымал. Бирок Трамп өзү сөзү боюнча акырындап Путинге анын баягы бийлигине жана Орусиянын экинчи дүйнөлүк согуштагы болгон салымына, улуттук республикаларды албай да эске, ушул нерсеге кичине доо кетире баштады, башкача сүйлөй баштады. Бул нерсени Орусиянын президенти байкап, жини келип, андан сырткары дагы анын ошо пропаганда аскерлери ушул боюнча Трампты эгерде шайлоосуна чейин мактап, жактап, биздин киши дегенсе, азыр болсо жок, бул бизге жоо болуп калды, бул душман, бул керсеп кетти, ал акылынан айдынды деген сөздөрдү айта башташты да. Трамп жакпай калды, Трамп кайра Путинди ылдыйлаткан сөздөрдү көп айта баштады. Ушул нерсе эмнени билдирип жатат? Орусиянын бүгүнкү абалы чатак, Украинаныкы чатагыраак, бирок Орусияныкы бир топ чатак да. Украинага мисалы үчүн ошо аскерлерди Франция президенти Макрон Францияда атайын аскер чакырууду жарыялап, жыйнап, ошо тынчтык камсыздоочу күчтөрдү киргизебиз деп айтууда да. Франциянын аскери ошо чек арага кирмек болуп калды. Башка НАТОнун мүчөлөрүнүн аскерлери бүгүнкү күнү Балтия деңизин тейлеп атышат да. Балтия деңизинде ошо Кытай жана Орусияга таандык кемелерди кармап камап атышат. Бир кемеси ушинтип баягы бир нече өлкөнүн ортосунда турган кабелдерди кесип кеткен якорь менен. Ошону дагы азыр тинтишти да. НАТОнун кээ бир өлкөлөрү айта башташты, биз деген ошо аскерлерди даярдашыбыз керек. Ошо чек арага Украина жакында утулуп баштайт. Украинага баягы чек арасына каерде аскерлер турса, Украина менен Орусиянын ошол жерге биз деген тынчтык камсыздоочу күчтөрдү орнотобуз деп айта башташты. Европанын бул ынтымагына бир гана киши чоң тоскоол кылат, бул деген Орбан. Анан экинчи орунда дагы бир мындай ага жардам берүүчү деп ушул иште Фицо
Словакиянын премьер министри. Ушул эки киши Мажар өлкөсүнүн башчысы Орбан менен Фицо, Словениянын башчысы, бүгүнкү күнү Орусиянын агенттери катары кабыл алынып атат. Евробиримдиктин кандай гана Украинага жардам берүү же аскер жиберүү чечим боюнча сүйлөшсө, ошол жерден ушул экөө чечимдерди токтотушат да, добуш бербей коюшат. Ошого экөөнө карата Евробиримдик чара көрөбүз деп айтып атат, бирок чараны көрө элек, бирок кандайдыр аракеттер жасап атышат да баары. Фицо болсо аябай начар абалда, анткени ага газ келчү Словениядан, Орусиядан. Анан ушул жылдын 1-январынан баштап Суджадан ошол газ жиберүүчү түтүктү украиндиктер жабышты, контракт бүттү, анткени Орусия менен Словениянын ортосунда жана Украина менен болгон транзит боюнча контракт бүткөндөн кийин газ токтотулат деп айтышты да. Ушул нерсе албетте Фицону аябай жини келтирип атат, анткени өлкөсү үйшүп атат мындай айтканда. Мисалы үчүн америкалык же болбосо норвегиялык газ же күйүүчү майларды алганда кыйла кымбат болуп атат да. Ошондой нерсе албетте Словенияны дагы катуу мындай кризис, ички саясий кризиске дуушар кылуу да. Ошондуктан булар баягы Евробиримдикте ар кайсы комитеттерде көп сөз айтып атышат да. Эми бир сыйра ойлоночу, чын эле согуш ошо апрелде бүтөбү эми? Ким билет, негизи эгерде Орусиянын ресурстарына таянсак, дагы баягы шымындагы курун катуу бууп, Орусия 10 жылга чейин согуш алып бара алат. Эгерде жок баягы шымындагы курун буубай турса кандай болот десеңер, анда Орусиянын күчү дагы 4-5 жылга бар. Эгерде мисалы үчүн кандайдыр бир жол менен ошо 4-5 жылга жеткирбейли, 4-5 жылда Украина менен жок болот, балким Орусиянын экономикасы толугурайт. Ошого жеткирбейли десе, анда балким апрелде бүтүрүшөт да, стап фонддун акчасы түгөнгөндөн кийин. Кантсе дагы, мисалы үчүн менин жеке пикирим, мурун деле евроликтерге айтып келгем, кыргыз мамлекетинин цивилизацияда орду деген ролигим бар, аякта айткам, дагы бир нече роликтерде айтып кеткем. Америка Штаттарынын элиталары, мисалы үчүн саясат таануучулары, окумуштуулары көптөн бери айтышат. Биздин эң биринчи кызыкчылыгыбыз бул Евразияда ушул баягы бизге коркунуч туудурган жана душман боло турчу ошо күчтөрдү биз аябай алсыратышыбыз керек дейт. Ал үчүн бизге узак согуш керек дейт. 8 жыл, 20 жыл уланган Украина менен Орусиянын ортосундагы башталган согуш бул алардын планыбы же болбосо Кудай берген белегиби, алардын планы боюнча ошол нерсе узаш керек. Узарып туруп, чоюлуп туруп, ошо Украина жок болуп кетсе аларга баары бир, эң негизги Орусия алсыраш керек да. Алсырап туруп 29-28 улуттук республикага бөлүнгөндөн кийин жана ошол республикалар автономия жарыялагандан кийин Москвадан алар деген атайын күчтөрдү жиберип, Европа күчтөрүн жиберип, Кытай экөө Орусиянын ядролук куралына көзөмөл уюштуруп, ошол куралды өлкөдөн чыгарып кетет. Чыгарып кеткенден кийин автономдук республикаларды орнотуп, анда гана тынчтыкты кылганга кызыктар болушат. Бирок ошол республикалар кайра биртип тура Орусияга бирге иштешсе, анда планы иштебей калат. Алар деген бүт аракеттерди кылышат. Ар бир ушундай автономдук республика өзүнчө бир көз каранды болушун толук колдошот да. Ушундай буларда план болчу. 10-15 жыл мурда эле. Ошон үчүн мен жеке пикирим ошол план аткарылууда, анткени Байден кандай кылса, Трамп да ошондой кыла баштады да. Чоюлуп, акырындан жардамды аз-аздан берип Украинага, согушту тез бүтүрбөөгө шарт түзбөй, бир да жакты толук колдобой, анан азыркы маалда Путинге дагы акырындап шек келтирүүчү сөздөрдү сүйлөп баштады да. Ушул нерсе эмнени билдирет? Демек, бул менин жеке пикирим да. Менин жеке оюм боюнча бул согуштагы Орусиянын экономикадагы ресурстары түгөнмөйүнчө уланат. Бул деген эң бат дегенде 4 жыл, эң көп дегенде 8 жыл, 10 жыл. Ал эми Америка Штаттарынын кызыкчылыгы боюнча, менин оюм боюнча, бул дагы 20 жылга созулса, аларга жаман эмес болот да баягы. Толук кан агып кетсе да, кансырап, кургап кетсе, соолуп кетсе, ошол аймак буларга эң жакшы болот да. Ошондой.
Силерде кандай пикир болуп атат ушу боюнча? Согуш качан бүтөт? Силердин прогнозуңар кандай? Силердин алдын ала айтууңар? Албетте бул жерден сереп дегенде баягы фактыларга таянып караш керек, айтыш керек. Биз деген көз ачыктык кылбай элебиз. Бул деген таза интеллектуалдык, мээни ойнотуу, мээни өрчүтүү оюн да. Ошон үчүн комментарийге өзүңөрдүн варианттарыңарды жазгыла, бизнес пландоо курсуна катталгыла, каналды колдоп койсоңуздар болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.